Айдай. 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 Амастар орната Супертур каналының көрішілері, жалпы көрішілерге салам айтабыз. Біз кезектегі маегіште сіздерге тартылғанға даяр тұрабыз. Мына ушул кичинекей досторубуз бардығы сулуу, күчтүү, бийчи деген сөздер айтты. Бул ким? Айдай деген ким? Айдай кайсыл бийчи? Айдай кайсы сулуу? Айдай кайсы күчтүү десеңиз, анда бул видеону көрүңүз дагы, эстеңиз. Анан сөздөрдү биз маегибизде улантабыз. Мына ушул Айдай, урматтуу көрүүчүбүз, биз азыркы учурда Оштогу кезектеги коногубуз менен амандашып, кезектеги коногубуз менен маектестерге тартылган турабыз. Кандайсыңар Айдай? Саламатсыздарбы? Аябай жакшы. Куш келипсиздер. Ооба, дароо мындай бичинин жанында турган дароо сезилет. Асанка, түз туруш керек, позиция. Анан сөз түрдө бүгүнкү маегибиздин алкагында биз сиздер менен азыр таанышуудан баштайлы. Мен атым Айдай. Мен өзү 12 жылдан бери бийлеп жүрөм. Азыркы учурда мен өзүм танцевальный группам бар. Мурда Элиме би тобунда бийлечүм. Ошол кезде конкурс болгон. Ошол конкурска бизди чакырган, бийчилердин арасында конкурс болот деп ошого биз барып, группанын атынан мен бийлеп бергем. Ошондон кийин видеом тарап кеткен ар жака. Ошондон кийин эртеси просыпаюсь звездой ТикТока. Вот. Как-то так. Эмне деген сөздөр айтышты? Эмне деген комплимент, же болбосо эмне деген хейтерлер да бар эмеспи? Эмне деген сөздөр айтылды силердин дарегиңерге? Эмнегедир бир да хейт мен адресиме болгон жок. Бар эле чоңунан дагы, кичинеси дагы бардыгы аябай жакшы бийледиң деп мени колдошту. Ошого аябай ыраазымын. Бул жөн эле баягы бир кечедеги өткөн эле конкурс. Жөн эле ошол жакта бийлеген. Ал жерде Азем Маданий борборунун 10 жылдыгы юбилейи болгон. Ошого ырчылардын конкурсу, бийчилердин конкурсу болгон. Ошого биз барып бийледик. Ошо. Орунга эрештиңер беле? Барбы орун? Ооба, биринчи место. Кудай ай. Келеме, өзүңөр Ошто туулдуңар беле? Бул жактасыңарбы? Россияда төрөлгөн, бирок өзгөндөн болгонбуз. Россиядан канча жүрүп келдиңер бакта? Россияда көп эле жүргөнбүз. Россияда мен бул жака 5 жашымда келгенмин. 5 жашыман бери ошо бийге кызыгып жүрчүм. Мени болбой пианино, музыкага, музыкальныйга берем десе, мен болбой өзүм танцга барам деп, ушул залда 12 жылдан бери экинчи үйүм деп айтсам болот. Канча жаштасыңар азыр? 20 жашта. 20 жаштасыңарбы? Кудай ай, 20 жашта экен. Бул болсо жарым жыл мурунку болгон окуя. Жарым жыл мурунку тартылган видео. Ошол видеодон көрсө болот, Эмиль Токтошов агабызды, дагы Максат Усенов. Экөө эле кой? Дагы бар болчу, алардын да беттери жакшы көрүлгөн эмес да. Ошолордун да кылган реакциясы силерге жагымдуу болду? Эмнегедир мен бийлегенде таптакыр элдерди карабай бийлеген болчумун. Анан кийин видеону эртеси карасам, Эмиль байке менен Максат эке жүргөнүн көрүп мен таң калдым да. Анткени мен бийлегенде ушунчалык берилип кетиппин. Элди дагы кол чапканын укпай бийлегениме ушунчалык неме болуп, как это, волнение было, анан толкунданып, эртеси видеону карасам эле Эмиль байке кепкасын атып жүрөт, анан кийин ошентип, бирок ошол именно кепкасын мынтип жерге ырытканы менен дагы элди неме кылып салды да, бантип бардыгы вау деп калышты да. Өзүңөргө жактыбы ошол? Ооба. Ооба, жакшы эле. Жаман эмес. Миллионер болгуңуз келеби? Балдар, түрткү берип койгула. Болгону Билайндын викторинасына катышып, суроолорго туура жооп берүү керек. Кадимки иш-аракеттерди жасагыла, балансты толуктагыла, мой Билайн тиркемесин активдүү колдонгула. Упай топтогула жана миллионер болгула. Жылдызча 23-23 торчону терип, утушка жеткиле. Смартфон 1 миллион сом жана 3 миллион сом. Ооба, барын туура уктуңар. Ал гана эмес. Билайндын викторинасына катышсаңар, жаңы, мыкты автоунаа утуп алышыңар мүмкүн. Жылдызча 23-23 торчону терип, утушка жеткиле. Эми ал өзүңөр жогоруда айткандай эле импровизация.
жөн эле импровизация. Ал жерде атайын коюлган бий эмес, бул жөн эле ошол музыкага жараша эле кыймыл аракетти көрсөткөн. Биз азыркы учурда муну эстеп калсаңыз керек ошол кыймыл аракетти көрсөтүп бергениңизди суранабыз, уруксат берсеңиз. Кене таанышалы? Үй бүлөдө канчанчысыңар? Биздин үй бүлөбүз кичинекей эле. Мен апам, байкем бар. 3 адамдан турабыз. Мен байкем өзүмөн 2 жаш чоң. Азыркы учурда армияда. Биз апам экөөбүз жашайбыз. Мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жай, жакка окуган жоксуңарбы? Мен азыр искусство факультетинде окуйм. 4-курста быйыл бүтөм буюрса. Кесип? Дизайнер интерьера. Эмнеге хореограф эмес? Эмнеге хореограф эмес? Хореографияны мен тандагам, бирок по семейным обстоятельствам Бишкекке мен тапшыра албай калгам. Анткени биздин акебиз дагы Россияда окуган үчүн мени кыз баласың деп койбой коюшкан Бишкекке. Ошого бирок кийинки магистратураны обязательно хореографияга тапшырам деп үмүттөнүп турам. Сонун мону нерсе болот го. Би группасында би группасы бар. Ошолорду жетектеген баягы сиздей эле инсандар айтып калышат го, балдар менен иштөө кыйын. Аларды караш керек, ар биринин мүнөзү ар кандай депчи. Анан карап көрсөк 40-50 бала бар дедиңер. Жетишип атасыңарбы? Оңой эле болуп атабы? Ооба, жетишебиз. Мага эмнегедир кичинекей кыздар менен иштеш оңоюраак. Чоң кыздар менен караганда. Анткени буларга бир нерсени айтсаң угушат. Макул деп мага оңой болот. Урушасыңарбы? Жок. Айдай урушабы? Жок. Айдай анча-мынча катуу сүйлөп койбу? Анча-мынча катуу сүйлөйт, ооба. Эмне деген сөздөр? В основном мы не ругаем детей, но относимся строго, потому что дети привыкают к тому, что к ним сюсюкаешься, аларга и деп көңүл буруп, мындай карындашым, ой, синдим деген сайын башкача калышат. Ошого кээде урушуп туруш керек. Дисциплинаны биз соблюдаем. Дисциплину мы соблюдаем. Канча жаштан баштап кабыл аласыңар? 8 жаштан 15 жашка чейин азыр алабыз. Мен силердин Instagram баракчаңарды карап көрсөм, силер тойлордо кызмат кыласыңар. Тойлордо кызмат кылабыз, ооба. 2 жашта алып кирип, кайра алып чыгып да коесуңар. Ооба. Шаарда бул биринчи жолу болуп атат. Кичинекей кыздар европейский стилде алып кирип, азыр заман өзгөрүп атат, бардыгы өнүгүп атат. Анан көп эле жар-жардан тажап калдык, бизге что-нибудь необычное кылып бергиле деген. Ошого мурдагы жылы костюмдарды тигип баштаганбыз. Эми буюрса жарым жыл өткөндөн кийин тойлорго чыгып бийлеп баштадык. Жеке жашоо Айдайдын барбы? Жок. Качан? Кудай буюрса бир күнү болот. Болду эле? Ооба, болгон. Эмне болду окуй? Менин жумушума тоскоол болуп калат. Сүйүү? Ооба, анткени мен бүт жактан не успеваю. Ошого личная жизнь остается личной дегендей. Бирок мен азыркы учурда только жумуш кылып, иштейин деп атам. Ошол. Күн сайын төдөсүңөр. Ошол учурда жакындардын арасында, ошол учурда чыгармачылык чөйрөлөрдө жүргөн агалардын, эжелердин тойлорундасыңар. Дайыма мындай силерде сурангандар болуп калабы? Айдай өзүң эле чыгып жайлап койчу, өзүң эле чыгып бийлеп койчу, өзүң эле конкурска чыгып койчу деген сыяктуу. Андай учурлар көп болгон. Мен өтө аябай сыйлаган тамада байкем бар, Аман Ибраев. Кайсы тойго барбайын, айдай чык, мен болсом качып кетем, потому что уже
ар тойго чыга берип элдин көзүнө дагы тажап каласың. Анан качып жүрсөң дагы айдай карындашым келип бийлеп кой. Ар бир барган тойго Аман Ибраев менен акем чыгарып конкурста бийлетет. Анан ошентип видеолор ар жакка таркап анан Айдай деген кыз бар ошто деп уже таанымал болуп калдым да. Негизи ошол видеодон кийин таанып көчөдө сен жанагы кызсыңбы дегендерим да болот. Ооба, күндө көчөгө чыксам, мына бийлеген кызго, мына байгы кызго, мына Бамбамго деп ошентип. Музыканын аты Бамбам. Мен бийлеген музыканын аты Бамбам, ошого мына Бамбам кызго дешет. Көп эле. Азыркы учурда биз сөз түрдө ушул группаңар менен чогуу бир бийлеп бериңөрдү өтүнөбүз. Анан ошо менен биз жыйынтыктайбыз силерге. Чоң рахмат. Интернет жылдызы болуп, сиздер баягы интернет айдыңында сонун бий менен өзүңөрдүн жагымдуу кыймыл аракетиңер менен таанылдыңар, көрүлдүңөр. Дагы да болсо мына ошондой бир жагымдуу нерсе менен гана таанылгыла. Рахмат силерге. Саламат болуңуздар. Спасибо, что пришли. Жалпы бий сүйүүчүлөрүнө айтарыңар. Танцуйте с душой, всегда будьте уверены. Бар болуңуздар, жакшы калыңыздар. Чоң рахмат. Ийгилик. Чоң рахмат. Урматтуу Супер Ту каналынын көрүүчүлөрү, кезектеги биздин интернет жылдызы берүүбүз да соңуна чыгат. Азыркы учурда кичинекей досторубуз менен баштаганбыз. Кайра кичинекей досторубуз менен сөздөр жыйынтыгын туура көрүп турабыз. Келген эмесе, кана ким бийлегенди жакшы көрөт? Мен! Ким тойго чыкканды жакшы көрөт? Мен! Ким жакшы бийлейт? Мен! Ким шоулада эң мыкты? Мен! Кимди Айдай урушты эле? Мына ушундай анча-мынча учурда сөз болуп турат. Эч нерсе эмес. Биз кичинекей досторубузга ийгилик каалайбыз дагы. Жалпы көрүүчүлөр менен коштошобуз. Кийинки маекте көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Кана барыбыз чак деп кала кана.